Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган дагы 16 медицина кызматкери аныкталды. Алардын саны жалпы 79га жетти. Медицина кызматкерлери коркунучтуу илдетти кызмат учурунда эмес, башка жол менен жуктуруп алганы тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Чынында алар вирусту кандай жолдор менен жуктуруп алган? Бул суроого учурда программасында жооп издейбиз. Кызматыңыздарда Жазгүл Мадинова, саламатсыздарбы? Алдыда тиешелүү адистер, эл өкүлдөрү жана чет жакта эмгектенген дарыгерлер менен түз байланышта талкуулайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Талкууну алгач биз видео байланыш менен баштап алсак, жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмаева бизде түз байланышта. Аида айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Аида айым, эгер сизге жакшы эле угулуп жаткан болсо, биз анда суроону баштай берели. Тилекке каршы учурда коркунучтуу илдетти жуктурган медицина кызматкерлеринин саны өсүп жатат. Сиз ошол илдетти жуктурган дарыгерлер менен байланышканыңызды айтып чыктыңыз. Негизи алардын саламаттыгы абалы кандай экен? Саламаттыгы жакшы эмес. Себеби дегенде ошол врачтар ооруп калды дегенде эле издеп атканбыз. Анан мен эми Ош шаарын жакшы билем, тааныш билиш врачтар болгондуктан байланыштым. Анан абалы начар дегендиктен WhatsApp'тан байланыштым. Көбү менен байланыша албай аттым. Себеби дегенде улам абалдары начарлап, бирөө мисалы үчүн сүйлөшө албайт, бирөө болсо көбү эле бардыгы жанагы кошумча дем алдыруучу аппараттар менен дем алып кетип атабыз деди. Мен менен сүйлөшкөн врач мисалы үчүн мына кан аралашындай жөтөлгөндө кан аралаш болуп атат деп айтты да. Анан эми психологиялык абалын алганда абдан оор. Алар ошол бүгүн мына мисалы Боронов мырза кечирим сурады дарыгерлер. Эми дарыгерлердин ушундай ооруну жуктуруп алышын өкмөт күнөөлүү десек болот. Себеби дегенде убагында маалымат берилген эмес, инструктаж берилген эмес, каражаттар берилген эмес. Врачтар аны өздөрү да айтып атышат. Ошол умрадан келгендерди текшеребиз деп атып алган бир врач. Андан кийин ал келип башка врачтарга жуктурду. Анан алар бардыгы жакшы мындай өмүр бою иштешкен врачтар, сый урматта. Алар өздөрү жуктурду деген сөз бул мындай уят да, адамгерчиликсиз. Бирөөнүн мисалы үчүн өкмөттүн шалакылыгын, даярдыксыздыгын чиновниктердин өнөкөр врачтарга мойнуна илип коюу болуп эсептелет да. Ошол кан жөтөлгөн дарыгер кайсы ооруканада экен азыр? Ооруканасын айтышкан жок, бирок эми жанагы Ош облусунда жанагы межобластной деген деп атышпайбы? Анан кийин санитарка бар арасындачы. Бирок эми биз мисалы үчүн оору жуктуруп алган адам өзүнүн эрки да, ал өзү ачыктайбы же жокпу? Мен болсо өзүм тааныш болгондуктан эле WhatsApp номерлерин таап, анан сүйлөштүм да. Бирок айтып атпаймынбы? 5-6 менен сүйлөшө албай калдым, себеби дегенде абалдары начарлап кетти. Анан бул өздөрүнүн сөздөрү. Кечээ мен Facebook'ка жазгандарын атайын жаздым. Элди деле дүрбөткүм келген жок, бирок абалдары оор да. Биз эми өлүм менен күрөшүп атсак, тирүү калсак, бизге акча деле кызыксыз. Себеби дегенде 200 000 сомду оюн кылып жатышабы деген да сөздөр болуп атат да бүдөмүкчү. Эгерде врачтар өздөрү күнөөлүү болсо бербейбиз дегендей, бул мындай аябай кызыктай нерсе да. Анан биз өмүр бою акчасыз, аз акчага иштеп келгенбиз, мындан кийин да иштей беребиз. Бирок азыр абалыбыз мисалы үчүн жакшы болуп кетишибиз керек деп атат да. Эми ал врачтар өздөрү инфекционист күрөшүүчү ооруп калган, жана кайрылуу жасаган Тахмин айым тажрыйбалуу да. Эми инфекционисттер өздөрү билет да кандай мындай абалынчы. Бирок эми жакшы болуп кетишине тилектешпиз. 79 врач бул Кыргызстан үчүн абдан көп. Анан абал мындай чукул арада жакшырмайынча кайра эле дарыгерлерге жуга берет да. Эгерде мындай алгоритмди өзгөртпөсөчү. Ушуга эле кошумчалай кетчү суроо. Буга чейин ооруну жуктуруп алган дарыгерлерден бири ошол ажы тойго барып, ошол жакта тамактангандан улам жуккан деген маалымат тараганы баарына эле белгилүү болсо керек. Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Негизи бул дарыгерлер ушул баягы коргоочу медициналык каражаттардын жетишсиздигинен улам жуктуруп алып жатабы? Же ушундай бир өзүнчө бир шарттар болушу мүмкүнбү? Жок, кептин баары ошол калыпта барган депчи. Себеби дегенде ооруну жуктуруп алган дарыгер, ажы тойго барды деген дарыгер Тахмин айым ошол күнү
андыгына карабастан башкы дарыгери ошол умрага обсервацияда жашаган адамдарга бар деген экен дейт. Ооба биз барганбыз дейт. Киргенде кийингенбиз дейт спец одежданы, кирип турупчу. Анан чыкканда бирок инструктаж берилген эмес. Азыр көп врачтардан сурасак, тренингдагы мындай 1 сааттык болсо да инструктаж берилиши керек. Спец одежданын чечүү, кийүү жолдору бар. Аны жукпаш үчүн мындай утилизация кылыш керек, туурабы? Жууганда деле кетпей, мисалы үчүн вирус калып калышы мүмкүн. Анан бирок эң кызыктуусу, алар келишет дагы спец одежданы кийгенден эмне, анан кийин мисалы үчүн жанагы ординаторскада чогуу тамактанабыз, маршруткада эртең менен чогуу келебиз, кечке кетебиз дейт. Анан ошонун баарын эми жерлерде иштеген координаторлор бар, саламаттык сактоо министрлигининчи, ошолор жолго салыш керек да, негизичи. Анан бөлүштүрүү кандай болуп атат? Бүдөмүк спец одежда келип атканы менен ошол ооруканаларга кандай бөлүштүрүлүп атат? Бизде, мисалы үчүн, бизде жок, жөнөкөй маскачан калыштычы, мындай жылаңач кол менен күрөшүп атышты десек болот да, биздин дарыгерлерчи. Азыр деле абал абдан өзгөрүп кетти дегенде мен алысмын. Менин анализим боюнча, мисалы үчүн штабта кабыл алынган чечимдер ортодогу, звенодогу жанагы чиновниктер болот, ошолордун айынан аткарылбай атат. Мисалы, буга чейин деле социалдык тармактарда чыгып келет. Айрым ооруканадагы дарыгерлер бизге маска жетишпей жатат, атайын жанагындай коргоочу кийимдер жетишпей жатат деп. Бул боюнча оюңуз кандай эми? Мындан кийинки аракеттер кандай болуш керек? Эми мындай да, биз да карадык. Штаб айтып атпайбы, биз берип атабыз деп. Анан бирок эми сөз жүзүндө ишенбейбиз да. Баардыгына далил болуш керек да. Биз аны текшерип алуучу инструменттерибиз болуш керек. Мына жогорку кеңештен да сурайбыз. ФОМСко канча акча бөлүндү, Минздравка март, апрель ичи канча акча каражат сатып алуулар кандай болду? Ошолордун баарын биз карайбыз, салыштырыпчы. Азыр эми сөз жүзүндө эле биз берип атабыз деп атат, факт жүзүнө келгенде дарыгерлер албай атабыз деп, мисалы үчүн, менин телефонум толуп кеткен, журналисттерки да толуп кетти, кайрылууларгачы. Bizde bul жок деп тиммеле ыйлап атышат баарычы, өлкө боюнча. Анан бирөө жоопкерчиликти алыш керек да ошол боюнчачы. Сөз жүзүндө штабтын башчысы же Минздрав министр мырза биз берип атабыз деген менен андай болбойт атат. Ошол эле мезгилде дарыгерлерге кысым жасалып атат. Айтпагыла, жазбагыла. Кече биз мына Бектур деген баланы көрдүк. Эми бул уят. Кыргызстан үчүн абдан уят. Мен Бектурдун өзүнөн кечирим сурайм. Ушунчалык зейнин кейди, колдору, буттары тикиреп, жаш врач экени, жаш мындай окуган врач экени көрүнүп турат. Анан ушундай врачтарыбызды коргоп ала албасак, ушундай маалда бул эми акмакчылык да. Айдайым, ушул тажы вирусу мындан ары дагы жайылып кетпеши үчүн кандай сунушту айтат элеңиз жана элге, ошол эле медицина кызматкерлерине болгон сиздин кайрылууңуз? Мен дагы дарыгерлерге таазим этем, кечирим сурайм, мен дагы мындай тез арада алардын абалын жакшырышына көмөктөшөм, бүт күчүмдү жумшайм жана парламенттен бул маселе көтөрүлүп, көзөмөлдөнүп, жана ажы той боюнча дагы акырына чейин комиссия чыгат деп мындай ишендирип кетем. Жанагы СИЗ деп коебуз, средства защиты депчи, бул дагы текшерилишин парламентке коебуз. Бирок азыр штабтан эмне керек болуп атат? Мисалы үчүн менин пикиримде анализ жок да. Канча бизде жакынкы айда канча адам ооруйт, мисалы үчүн, ооруну жуктурат. Алардын канчасы катуу ооруйт, мисалы үчүн хроникалык оорулар бар, карылар бар. Мисалы үчүн 14 жашка чейин өспүрүмдөр тез мындай билинбейт дейт. Канча тест керек бизге? Канча ПЦР тест керек? Мисалы үчүн ПЦР тестти 3 жолу өткөрүш керек адамчы, башында, ортосунда, аягында. Билинбейт да, башында мисалы үчүн вирус жок деп көрсөтөт, аягында келгенде 14 күндөн кийин бар болуп калышы мүмкүн. Канча ИВЛ аппарат керек? Канча койка место бар? Ошонун баарын биз көрбөй атабыз. Биз эртең менен брифингди саат 10-до коем, мындай день сурка дегендей да, 40 адам жуктурду, 30 адам жуктурду, 20 адам жуктурду. Бул цифралар эмнени билдирет? Эчтекени билдирбейт. Же мындай аналитика болуп атабы? Ошондой керек да, эпидемиологдор бар биздечи. Алар билет, алар эсептеп чыга алат. Башка өлкөлөрдүн мисалында деле вирус кантип өнүгүп атат. Биз ошого даяр болушубуз керек да. Анан өкмөт ошого карата ПЦР тесттерди заказ бериш керек, ИВЛ аппараттарды заказ бериш керек. Ошондой болот да ишчи. Анан андай жок эле азыр мен билбейм, мындай чаржайып болуп атат да штабтын иши.
Айдайым атайын убактыңызды бөлүп түз байланышка чыгып бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели. Бизде түз байланышта жогорку кеңештин вице спикери Аида Касымалиева болду. Биз болсо талкын уланта берсек, дал ушул дарыгерлердин учурдагы абалы боюнча биздин кабарчыларыбыз атайын материал даярдаган. Кезекти сюжетке берип, андан соң кайрадан биз талкын улантабыз. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева социалдык тармакка Ош шаарында коронавируска чалдыккан дарыгерлер менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Анын айтымында дарыгерлердин арасында кан аралаш жөтөлүп, сүйлөй албай калгандар да бар. Ошондой эле Касымалиева бул маселе жогорку кеңеште да карала турганын айтып, расмий түрдө өкмөткө, штабка да кат менен кайрылганын билдирди. Ош шаарында коронавируска чалдыккан дарыгерлер менен телефон аркылуу сүйлөшүп чыкты. Абалдары күндөн күнгө начарлап, баары эле кошумча дем алдыруучу аппаратта кан аралаш жөтөлгөндөр бар, сүйлөй албай калгандары да бар. Мени менен сүйлөшүп жатып да аба жетпей сүйлөй албай калып жатышты. Ыйлагын келет. Бизди акчасы да эчтекеси кызыктырбайт. Тирүү калсак деп жатабыз. Биздин атыбызды, аброюбузду коргоп бергиле деп ыйлашты. Баары эле өмүр бою иштеген дарыгерлер. Биринчи күндөрү жетекчилик аларды умрадан келгендерден анализ алууга жөнөткөн. Ал жерде спецформа менен болгон күндө да кийин ординатордук бөлүмдө чогуу тамактанып, маршруткаларда чогуу жүрүшөт. Алар азыр өлүм менен күрөшүп жатканда Саламаттыкты сактоо министрлигинин ажы тойго барган деген маалыматты тараткан чиновниктери жазасын алууга тийиш. Бул маселе жогорку кеңеште да каралат. Расмий түрдө өкмөткө, штабка да кат менен кайрылдым. Компенсация төлөбөй коюу максатында да врачтардын өздөрүн күнөөлөп жатышат деп кайрылгандар бар. Бизди унчукпагыла деп кысым жасап жатышат деген дарыгерлер канча. Урматтуу Саламаттыкты сактоо министрлиги, ушундай оор кырдаалда так иштеңиздер. Бул маалыматтар иликтенбей калбайт. Соңку бир суткада Кыргызстанда COVID-19 инфекциясы дагы 16 медицина кызматкеринен табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Коронавирус инфекциясы жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 79га жетти. Алардын арасында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологдор, ашканада иштегендер жана кир жууган жумушчулар бар. Ушул эле учурда медицина кызматкерлери 16 учуру катталып, 9-у Бишкек шаарынан, 4-ө Ош областынан, 2-ө Ош шаарынан, 1-ө Баткен областынан катталды. Баштан бери келаткандан ушу медицина кызматкерлери ооруп калган, жугузуп алган учуру 79 учурга барып калды. Аида Касымалиева ооруга чалдыккан дарыгерлердин вирусту жуктуруп алуусуна айыпталуусу компенсация төлөбөй коюунун жолу катары божомол пикирин айтат. Ал эми медицина боюнча серепчи Айбар Султангазиев коронавирус инфекциясын жуктуруп алган дарыгерлерди өкмөт өз убагында коргонуучу кийимдер менен камсыз кылганда COVID-19 алып жүргөндөрдүн саны алда канча аз болмок дейт. Азыр деген эң биринчи ошо спец одежда жоктугунан биздин дарыгерлер ушундайга барып атышат да, мына кечээ эле мага чалышты эле, жазышты эле, ошо санэпиднадзор жактан ооруган кишилер аларды да ооруканага жаткырбай жатат деген. Анан болуп эле кечээ жаткырдык да. Кечээ республикалык ШАМ штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тобокелдик аймагында иштеген ар бир дарыгер коргонуучу кийимдер менен толук көзөмөлдөө камсыздаларын билдирди. Ал өзгөчө белгилегендей штабтын бардык тапшырмалары жерлерде сапаттуу жана өз убагында аткарылышы керек. Айтолкун Анапияева, Денис Курганов, 5-канал. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирде илдетти жуктурган дарыгерлердин бүгүнкү күндөгү абалы жана алар бул вирусту кантип жуктуруп алууда деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Азыр бизде түз байланышка жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев кошулду. Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына сиз бизди жакшы угуп жаткан болсоңуз, биз суроолорду баштай берели. Сиз бүгүн ушул дарыгерлерди коргоо жөнүндө токтом долбоорун сунуш кылдыңыз. Дал ушул токтом долбоору тууралуу айта кетсеңиз, аякта кандай пикирлер, сунуштар камтылган? Ушул токтом долбоордо биз бир топ өкмөткө тапшырманы жаздык. Бул мен эле эмес, мен дагы комитет менен сунуштап атам бул токтом долбоорду. Өкмөткө мындай тапшырмаларды биз көрсөтүп атабыз. Дарыгерлерге толук ушул маскалар, костюмдар жана башка мындай средства индивидуальной защиты берилсин деп ушундай поручение берип атабыз. Экинчиден болсо мамлекеттик органдар так ылдам маалыматты берсин
бизде канча маска бар, канча костюм ошол эле бар. Же мисалы туура эмес же жалган маалымат чыкса, ошону төгүндө окулсын ылдам түрүндө. Анан мисалы изилдөөнү кылганда, расмий изилдөөнү врачтарга эмес, а именно алардын главврачка, больницанын жетекчине кылынсын деп атабыз да. И бир дагы нерсе, өкмөткө айтып атабыз, компенсация берсе, бүт барына берсин. Мындай айтпасын да, комиссия чечет, жыйынтыкты көрөбүз, изилдөөнү кылабыз деп эле. Врач ооруп калса, ошого бериш керек. Аны атайын кылды деп ушундай ойлобош керек да. Экинчиден болсо, бул жерде УКМКга да тапшырманы берип атабыз. Ушундай врачтарды, ушундай дарыгерлерди алар басымдуу кылбасын, мыйзам чегинде иштесин. Себеби кече мына бир окуя болгон, бир дарыгерди чакыртып алып, ошол видео тасма тарттырып, кечимди сураттырышты да. Анан бул туура эмес да, өзү мыйзам чегинде УКМК иштеш керек. Башкы прокуратурага да тапшырманы берип атабыз, укук коргоо органдарды так көзөмөлдөө аткарсын. Көзөмөлдөнү аткарганда именно жарандардын укуктардын сактоо боюнча жакшыраак каралсын деп ушундай тапшырмаларды берип атабыз да. Айтсаңыз, токтом жогорку кеңештин тиешелүү комитетине жөнөтүлдүбү? Ооба, бул укук коргоо тартиби комитетинде эртең каралат, анан депутаттар колдосо биз отурумга чыгарабыз ушуну. Эгерде ушул токтом кабыл алынып калса, бул дарыгерлерди толук кандуу коргоого кепилдик барбы? Кепилдик мындай бар да, ушундай басымдоолор өтө азаят. Себеби бул юридикалык негиз болот. Мисалы бирөө аткарбаса ошол токтомду, анда жоопко тартканга бизде юридикалык негиз болуп калат да. Ушул тажы вирусу дагы мындан ары жайылып кетпеш үчүн коомчулукка, элге сунуш пикирлериңиз барбы? Эми азыр көрүп атасыңар, саны өсүп атат, тилекке каршы эртең дагы өсүшү мүмкүн. Ошондуктан бул милиция, врачтар мындай көп жардамды бере албайт. Алар, конечно, аракетти кылып атышат, бирок көбүнчө бизден да аракет болуш керек. Үйдө отуруп, гигиенаны сактап, колунду жууп эшиктен келгенде ушундай эрежелерди аткарыш керек. Ошондо мен ойлойм, биз ошол коронавирусту жеңебиз. Дастан мырза, атайын түз байланышка чыгып, маек көрүп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Телегөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде байланышта жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду. Биз мындан аркы талкууну уланта берсек, азыр ушул тапка алынган кыскача маалыматтар менен тааныштырып өтсөм, коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб президент Сооронбай Жээнбековдон Кыргызстандагы айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуу мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө сунушун билдирди. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков штабтын жетекчиси биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновду кабыл алды. Боронов мындай чара эл арасында коронавирустун жайылышын болтурбоо менен шартталганын айтты. Реагенттиктин жоктугунан баштапкы анализдер тоңдурулуп коюлгандыгын белгилеген Боронов азыр алардын жыйынтыгы толук алынганын, ошого жараша оорунун саны да көбөйүп жатканын айтты. Акыркы апталардын графигинин негизинде оорунун туу чокусуна жеттик деп айтуу али эрте экендигин белгиледи. Бүгүнкү мамлекеттеги абалга байланыштуу бизде өзүбүздүн сунушубузду штабтын атынан биздин штабка саламаттык сактоо министринин адистеринин сунуштары келип түшкөн. Ошонун негизинде биз президентке бүгүн сунушубузду бердик. Бүгүнкү күндө мурункудай эле режимди кармап, элибиз жарандардын бардыгы гигиеналык нормаларды, анан ошол врачтардын, медик кызматкерлердин, адистердин айткан талаптарына ылайыктуу өздөрүн алып жүрүшү абзел. Коронавирус жуктургандар арыктап, күч кубаты кетип калууда, ошондуктан бейтаптарга күчтүү жана витаминдүү тамактарды берип туруу зарыл. Бул тууралуу Ноокат аймактык ооруканасынын директору Асамиден Марипов билдирди. Анын айтымында COVID-19 жуктурган адам ооруканага алгач грипптин оор түрүндөгүдөй симптомдор менен түшөт.
Адамдын дене табы көтөрүлүп, кургак жөтөл менен коштолот. Анан бейтап энтигип, пневмония тез үрчүп, өпкөнү кыйла жабыркатууда. Аларга тиешелүү дары-дармектерди берип жатабыз. Симптомдору билинип ооруп калган адам 1 айга чукул убакытта сакаюуда. Бул илдет иммунитетти жабыркаткандыктан адам арыктап, алсырап калат. Андыктан кубаттуу, витаминдүү тамактарды бериш керек. Ал эми дары-дармек боюнча айта турган болсом, алгач күчтүү антибиотиктер, анан вируска каршы дарылар берилүүдө. Оору күчөп кеткенде дарылар алсыздык кылат экен. Мындай учурда жаңы муундагы антибиотиктер колдонулууда. Айрымдарга кислородду аппарат аркылуу берүүгө дагы туура келип жатат. 13 март күнү дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын саны 1.850.996-га жетти. Вирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Испания, Италия, Франция, Германия, Улуу Британия турат. Ордун очогу болгон Кытай 7-орунга түшүп калды. Жаңырган апта башталары менен Австрия карантинге байланыштуу чектөөлөрдү акырындык менен кыскарта турганын жар салды. Бирок Европанын мындан башка өлкөлөрү көнүмүш жашоого качан өтөрү тууралуу үн ката элек. Ал эми экономисттер коронавирус пандемиясына өлкөлөр кандай реакция кылып, кантип алдын алгандыгына дагы басым жасашты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мындан аркадагы талкууну уланта берсек, бизде байланышта Элдияр Сапарбеков, Түркиядагы кыргыз жараны дарыгер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Элдияр мырза, сизге жакшы эле угуп жатабы? Угуп атат. Мына сизге жакшы болуп жаткан болсо, биз анда суроолорду узата берсек, азыр дүйнө эли ушул эпидемия менен күрөшүп жатат. Түркияда абал кандай? Абал жакшы эмес негизинен. Алдыңкы жугузгандар саны боюнча алдыңкы 10-дукка кирет. Мамлекет менен эл бүтүн күчүн жумшап жатат. Алдын алуу, кантип жугузуу боюнча. Канча адам жугузду Түркияда? Түркияда жалпы жугузгандар саны 50.000ден ашты. Каза болгондор саны 1.200-гө чукулдай калды. Мына азыркы учурда сиз өзүңүз деле билсеңиз керек, ушул илдетти жуктурган дарыгерлердин да саны өсүп жатат. Өзүңүз дагы дарыгер экенсиз, өзүңүздү кантип сактап жатасыз? Биз дагы эле эл катары карантин эрежесин сактап, биз биринчи катар врач болбогон үчүн биз карантиндебиз. Элге кандай сактануу жолдору айтылса, биз да ошону сактап эле. Негизинен аралыкты сакташ керек адамдар менен, колду таза жууш керек, маска кийип жүрүш керек көчөдө. Ошол негизги эреже. Жөнөкөй жолдор менен гана өзүңүздү сактап жатасыз. Иммунитетти көтөрүү жолдору барбы? Кандай дейсиз? Иммунитетти көтөрүү. Иммунитет көтөрүү албетте өтө маанилүү маселе. Убагында уктап, убагында тамактануу жана суук, шамал өтүүдөн сактануу. Мына учурда өмүрүн тобокелдикке салган медицина кызматкерлерди илдет жугуза алып жатпайбы? Түркияда бул жагынан абал кандай? Илдетти жуктурган дарыгерлер барбы? Негизинен дүйнө боюнча эле бул жак өтө чоң көйгөй болуп атат. Себеби вирустун жугуу ылдамдыгы башка вирустарга караганда аябай ылдамдуу, 2 эсе. Ошонун арасында жугузган врачтар бүт дүйнөдө катталган болуп атат. Түркия боюнча айта кетсем, негизинен сандар жашырылып атат, бирок кээинки маалыматтарга байланыштуу ачыкка чыккандар эле бар. Алардын арасынан жугузгандардын саны врачтар, дарыгерлер 800-гө жакын, каза болгондордун саны 60-га жакындап калды деп келди бизге маалымат. Алар эмне себептен, кандай жолдор менен жуктуруп алып жатыптыр? Маалыматыңыз барбы? Жугузуу буга чейин мынчалык чоң масштабтагы пандемия болбогон үчүн даярдык көрүшкөн эмес биринчиден. Атайын сабактарды, атайын даярдалуучу милдеттерин билген эмес, ошондуктан жугузуп атышат негизинен. Түркияда ушул медицина кызматкерлерин коргоочу каражаттар толугу менен жетиштүү деп кепилдик берүүгө болобу? Түркияда жетиштүү деп маалымат чыгып атат элге. Эгерде жетиштүү болсо, эмне үчүн дарыгерлер жуктуруп алып жатат деген дагы суроолор жаралып атат да? Бул вирус патогенези дагы структурасы толук изилденип бүтпөгөн үчүн мындай нерселер, мындай нормалдуу эле көрүнүш качан толук изилдеп бүткөндөн кийин анан ошондо гана 100%га жакын мындай сактанууга болот.
Сиз дарыгер катары кандай сунуш айтасыз? Негизи ушул илдеттен карапайым калк жана ошол эле учурда медицина кызматкерлери толук кандуу өзүнө кандай даярдык жана кепилдик алыш керек? Биринчиден, азыр маалыматты согуш болуп жатпайбы? Баягы WhatsApp'тагы, социал тармактардагы фейк маалыматтарга ишенбеш керек. Провокационный информацияларга алынбаш керек. Өкмөт, мамлекет эмнени талап кылып, эмнени суранып жаткан болсо, ошону толук аткарыш керек. Медициналык кызматкерлер Кыргызстанда да абал өтө оор болуп атат. Себеби атайын дарыгерлерге транспорт жалданган эмес, атайын жатаканалар уюштурулган эмес. Алар кечинде үйүнө барат, үйүндө баары бир үй бүлөсүндөгү адамдар менен жакын арада болот, аларга жугузат, алар ташуучу катары башка адамдарга жугуп атат негизинен. Мына бизде дагы ушундай маалымат чыгып, сүрөттөр да тарап жатат. Ушундай бир эле унаага, бир эле автобуска толо медицина кызматкерлерин жүктөп жумушка алып барып аткан жагдайлар уланууда. Негизи Түркияда медицина кызматкерлери ушул шартта кандай коргоо чаралары көрүлгөн? Бул жакта атайын медициналык кызматкерлерге атайын жатаканалар уюштурган, үй бүлөсүнө барбайт. Анан транспорт эртең менен кайра кечинде бир автобуста аз-аздан гана адам салып, 1,5 метр аралыкты сактап, аны ташып атышат. Биздегидей өтө жакын аралыктагыдай бир автобуста 50ден ашык кишини салып каттап боло элек бул жакта. Сиз дарыгер катары айта кетпейсизби? Эми ушул Кыргызстандагы азыр мына жогоруда дагы сөз болуп кетти. 79 медицина кызматкери мына бүгүнкү күндөгү азыркы учурдагы маалымат боюнча 79 медицина кызматкери ушул коронавирус илетин жуктурган. Эми кандай сунушуңуз, кандай пикириңиз бар? Азыр эки тарапты деген биз угуп, маалымат бир аз изилдеп көрдүк. Бийлик тарап, өкмөт тарап медицина кызматкерлери күнөөлөп жатат, медицина кызматкерлери бийлик тарапты күнөөлөп жатат. Негизинен өкмөттүн туура эмес, мындай өкмөт биргеликте ынтымакта иш алып барыш керек деп ойлойм. Бири-бири менен арыздашуу, ынтымакты бузуу менен бул оору да көпкө узарып калышы мүмкүн. Бийлик айтып атат, биз баарын камсыздап атабыз, кылып атабыз деп, бирок медициналык кызматкерлер бизге жетпей атат, могул деп факт менен көрсөтүп атат да. Анан биринчиден ошол реальный эгер айтып аткан болсок, атайын жатаканаларды уюштуруш керек медицина кызматкерлерге. Анан кийин аларды тамак аш жана транспорт менен капсыз кылыш керек. Мамлекет тараптан. Элдияр мырза, атайын Түркиядан бизге байланышка чыгып, ошол жактагы абалды жана Кыргызстан менен Түркиядагы эки өлкөнүн учурдагы абалын салыштырып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Элдияр Сапарбеков, Түркиядагы кыргыз жараны дарыгер болду. Биз болсо эфирди улантып беребиз. Азыркы учурда ушул дүйнө жүзү боюнча бул илдетте канча адам жуктуруп, канча өлкөгө тарады? Биринчи орунда, экинчи орунда кайсы өлкөлөр турат? Графика түрүндө жазган элек, кезекте графикага беребиз. Бүгүн 13 апрелде Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус чыкты. Катталгандардан Бишкекте 10, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 9, Ош шаарында 5, Жалал-Абад облусунда 2, Нарын облусунда 9, Баткен облусунда 1. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө COVID-19 инфекциясы эң көп аныкталган аймактардын сап башында Ош облусу турат. Аймакта 128 киши коронавируска кабылган. Андан кийинки катарда Жалал-Абад облусу 91 бейтап, Бишкек шаары 69, Ош шаары 59, Нарын облусу 34, Чүй облусу 27, Ысык көл облусу 6, Баткен облусу 5, Талас облусунда илдеттин катталган учуру аныктала элек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушул дарыгерлердин азыркы учурдагы абалын талкуулап жатабыз. Дагы бир кыскача маалыматка токтоло кетсек, Өзбекстандын Анжиян облусунда коронавируска чалдыккан 90 бейтаптын 78 медицина кызматкери экени белгилүү болду. Бул тууралуу 12 апрелде облустун акими Шухрат Абдурахманов элге кайрылганда айтканын маалымат каражаттары жазып чыккан болчу. Андан мурда Наманган облусунун башчысы Хайрулла Бозоров коомчулукту коронавирустун алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырган. Мына ушундай маалыматтар менен кайрадан биз талкууну улантып беребиз. Бизде түз байланышта Түштүк Кореядагы кыргыз жараны медицина тармагындагы адис Эмилбек Калелов. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Энилбек мырза, сизге жакшы эле болуп жатабы? Ооба, жакшы болуп атат. Анда сизге суроолорду узатып берели. Азыркы учурда мына түштүк Кореядагы абалга токтоло кетсеңиз, абал кандай? Кореяда абал стабилдүү. Азыр ошол токтотуп калды. Күнүнө 30-40тай жуккандардын саны чыгып атат. Общий 10 миңдей жуккандардын саны 10 миңдей чыгат. Анын ичинен 5 миңи азыр айыгып кетишти. Азыр ушундай стабилдүү акыбал деп айтсак болот. Мына айтсаңыз, ушул дүйнөнү кооптондурган бул илдет учурда азыр дарыгерлерге жугуп жатканы коомчулукту түйшөлдүп жатат. Негизи ушул түштүк Кореяда дагы дарыгерлер жуктурган учуру катталдыбы? Катталса канча дарыгер жуктурду? Кандай чараларды көрүп жатышат? Коргонуу чарасы кандай көрүлүүдө түштүк Кореяда? Кореяда өзү 20 февралдарда Тэгу деген түштүк шаарында диний уюмда ушул коронавирустун жуккандардын вспышкасы пайда болуп 6 миңдей болуп көбөйүп кеткен. Ошол мезгилде февралдын аягында бир аз ушу дары дармектер, ушу коргоочу кийимдер жагынан тартылыш болуп, ошол мезгилде көп доктурлар, медсестралар, медикалык кызматкерлер ошо жугузуп алышканда. Азыр жалпы саны 241 медикалык кызматкерлер жугуздуруп алыптыр. Анын ичинен 11 врач, калганы ушу медсестра, ушу медициналык кызматкерлер болуп эсептелинет да. Мына сиздин жубайыңыздагы дарыгер экен, өзүңүз дагы медицина тармагындагы адис экенсиз. Айта кетсеңиз, бул илдеттен кантип сактанып жатасыздар жана жубайыңыз ооруканага барганда бир кандайдыр бир кооптонуу жокпу сиздерде, жуктуруп алуу деген? Мен ошо Кореяда азыр стабилдүү болуп калды. Негизинен менин аялым деле, жубайым деле больницага биз барып турабыз. Больницада ушул негизги температураны көрүп туруп анан ичине киргизишет. Азыр Сеулда ситуация өтө стабилдүү. Бирок ошол көбүнчө түштүк тарапта көбүрөөк болду. Азыр ошол медикалык кызматкерлер 241дей жугуздуруп алыптыр. Ошого карата аябай күчтүү чараларды көрүп атат. Булардын республикалык штабынын ролуну санэпиднадзор сыяктуу ошондой мекеме ишти алып кетет да. Ошол мекемеден бардык больницаларга карата өздөрүнүн адистерин жиберип, же ошол бардык кичүү больницалардан медикалык кызматкерлерди чакырып, бир кайсы бир мастер-класс сыяктуу сабактарды өткөзүшөт. Анан өздөрүнүн адистерин дагы ошо кичүү больницаларга, күчтөрү слабыйраак болгон больницаларга өздөрүнүн адистерин жиберип, адистери ошол жерде өздөрү ошентип кандай десем бир кеңештерин берип, үйрөтүү иштерин жүргүзүшөт да. Демек, медицина кызматкерлери үчүн кантип коргонуу керек деген өңүттө тренингтерди же маалыматтарды ыкчам берип турушат. Ооба, ошону берип турушат. Андан тышкары ошол медикалык кызматкерлер менен оорукчандар жолукпаш үчүн көбүнчө мындай жеңил грипп болуп ооругандарды телефон аркылуу чечкенге аракет кылып, телефондон ушу көздөн көз жолукпаш үчүн же интернеттен аркылуу неме кылып кеңештерин берип, ушундай дарылап жатышат колдон келгенче. Анан экинчиси бир аз кыйыныраак пневмония же ушундай жөтөлү күчтүүрөөк ооругандар болсо, аларды булар больницанын ичине кирбей, больницанын сыртында кичинекей медпункт кылып, сөзсүз түрдө тестти жүргүзүп атышат да. Ошо тестти өткөндөн кийин, такталгандан кийин больницанын ичине киргизип жататтар.
Эмилбек мырза, тилекке каршы бизде убакыт чектелүү, атайын ошол Түштүк Кореядан түз байланышка чыгып, ошол жактагы абал боюнча айтып бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Теле көрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Эмилбек Калелов, Түштүк Кореядагы кыргыз жараны медицина тармагындагы адис болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө 22 миңден ашык медик коронавируска кабылганын айтты. Ал Италияны мисал келтирип, учурда 15 миңден ашык медицина кызматкери дарыланып жатканын билдирди. Элибизде тынччылык жана саламаттыгы бекем болушун каалайлы. Илдеттен оолак бололу. Эфирде мен Жазгүл Мадинова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.